өлкөдө кандай өзгөрүүлөрдү байкап атасыз? Жакшы эле болуп атат го аябай. Кудайга шүгүр. Жакшы. Кандай өзгөрүүлөр? Мисалы, Эми мына элге карап атат, элге карап атат. Бүт баарын эми колунан келишинче камсыздап берип аткан өңдөнүп атат. Жылыштар көп эле болуп атат го. Ким жанагы элдерге мындай такыр эмет жүргөндөргө үй салып берди эле. Мына үй салып берип кезекке тургузуп койду. Мындай кезеги менен очереттеп жакшы. Дагы кандай эми мында бир мекемелерди куруп атат, завод фабрикаларды ачып атат, өңдөнөт, элге жумуш берип аткан өңдөнүп атат, жаштарга, конечно эми. Анан иштейм дегендердин баарын эле. Анан жакшы эле болуп атат го, мындан артык кандай болот? Мурда тынч эле жатчу эле го. Тынч эле баягы кандай? Эми жанагы ичип жегендерди кармаган өңдөнүп атат. Аны өкмөткө төгүп баягы тигини кылып, муну кылып атат деп атат. Эми мындай телевизордон карап угуп атабыз, биз билип атабыз жанагы жаңылык бир эмелерден. Жакшы, аябай жакшы эле айтып атпайбы? Иш жүрүп атат. Алдыга кетип атат, жакшы бүт баары. Ошол бойдон барса мына балдардын келечеги жакшы болот го деген үмүт бар. Садыр Жапаровдун президент болуп келгенине 4 жыл болду да. Ооба. Ошол 4 жылда мындай өлкөдө эмне өзгөрүүлөр болуп атат, байкап атасызбы? Мен өзүм Караколдон болгондуктан ошо Караколдон көп өзгөрүүлөрдү көрдүм. Анан Бишкек шаарынын ичинде деле инфраструктуралардын өнүккөнү жана ошондой мындай кичинекей болсо дагы чоң өзгөрүштөргө алып келип аткан иштерин көрүп жатам. Сиз кандай өзгөрүүлөр көрдүңүз? Темир жол салынышы, ошо инфраструктуралар курбум айтып кеткендей эле. Кичинекей болсо дагы ошо өлкөбүзгө кичинекей салымдарын кошконун көрүп жатам. Сизчи? Ошо биринчи эле инфраструктура, экинчи эле именно башкаруу жагынан политика өзгөрдү го деп ойлойм. Себеп дегенде көбүнчө эле айыл аймактарды кошушту, АТР вот айыл аймактарды бириктиргенден кийин албетте мындай жалгыз айыл эмес, айылный аймак болду да, ал жакта конкуренция көбөйдү, алар өнүгө баштады, мындай окутуу системасы жана ушулардын баардыгы аябагандай жакшы деңгээлде көтөрүлүп жатат. Мен ишенем, дагы биз өнүккөн өлкөлөр катарына буюрса кошулабыз деп. Билбейм, мага жагып атат иштегендери, баардыгын эле жакшы эметип атат. Оңдолуп атат, Бишкек шаары канчадан бери эметип атат эле. Знаю, жагат мага иштегендер. 6 президенттин көрүп атабыз бийликти. Ошонун ичинен элге, журтка, карапайым адамдарга жаны менен күйүп, ушул элдин бир жашоо деңгээлин көтөрөлү деген президенттен эми башкалар деле аракет кылышты, бирок алар на фоне реклама сыяктуу. А бул киши чыныгы өз жүрөгү менен, өзүнүн деятельности менен, өзүнүн командасы менен ушуну ишке ашырып атат. Эми мен ага кишинин келгенине ыраазы болуп калдым. Ага чейин болбогон нерселер азыр болуп атат. Анан ушундай киши бизге керек болчу да. Мына көчөдө жүргөндө баарын сезет экенсиң да. Биз эми көчөнүн жумушчусубуз да. Анан эми ал кишиге мен жакшы гана ойлорду айта алам. Өлкөдө кандай өзгөрүүлөрдү байкап атасыз? Мындай байкалып атабы сизге Кыргызстан жараны катары? Жакшы эле иштеп атат го, эмне кайсы өзгөрүүлөр. Канча деген иш немелерди курулуп атат мамлекетте. Ипотека эле канча нерсеге стоит биздин келген президент куруп берип аткан элге кылып аткан жакшылыгы да. Мне кажется, да бүгүн кече эле жаңылыктарды көрдүм мен. МВДга прокуратуранын жаңы ачып берип атат. Бул деген жакшы эле иш да. Өзгөрүүлөр жакшы көп эле. Иштеген жумушу барды жагат Садыр Жапаровдун. Ушу главный бизге ушу ипотека адамдарга көп жеме кылып атат го азыр. Кирип атат ошо биз ишенбей аттык элек ипотека кандай болбой депчи. Ошо биз былтыр эмеге турганбыз онлайн очередке. Буюрса күтүп атабыз. Алгандар кирип жашап аткандарын көрүп сүйүнүп атабыз да. Буюрса биз дагы үйлүү болуп калсак экен деп. Ошо Жапаровду колдойм дайыма. Кыргыз элибизде тынчтык болсун, жакшы болсун, баары өнүгө берсин. Чоң эле өзгөрүүлөр байкалып атат. Мисалы кандай өзгөрүүлөр байкап атасыз? Мурда 30 жылда болбогон нерселер болуп атпайбы азырчы? Ошолор мисалы үчүн кандай айлык мая боюнча темир жол, кумтөр, ошол медицина болобу баардык тармактардан чоң өзгөрүүлөр байкалып атат. Эми кандай жолдор оңолуп атат, анан айлыктар көтөрүлдү деп угуп атабыз. Жакшы эле го. Өзгөрүүлөр бар окшойт менимче. Сизге байкалып атабы?
байкалып атат окшойт. Шаардын жолдору оңолуп атат да, кылам мен көргөнү. Көптөгөн баягы билим берүүдө, мектептерде, садик бала бакчаларда ачылыштар болуп атат. Жаңы мектеп, жаңы бала бакча. Жолдордо оңолуп атат. Биздин көчө, мен Ленская көчөдө турам да, өмүрү мына биз ушакта 40 жылдай турабыз, вообще көчөбүз оңолчу эмес. Ушу эме Жапаров келгенде көчөбүздү оңдоду го. Аябай көчө оңолду. Көчөлөр шаарда канча жолдор оңолуп атат. Ушул аябай сүйүндүрөт мени. Мен байыны тиги эмеге да жазып атам. Жумгалдын жолу өмүрү оңолгон эмес. Жумгалдын жолун мелтирет оңдоп салышыптыр. Чаңда, Мына ошол деле мисалы иш жүрүп атат го деген ушуго. Анан азыр көбүнчө мындай неме жерлерге барсаң да, больница бир жактарга барсаң, кадимкидей баягыдай эме жок да. Пара алып мындай мурун ачык эле эметилчү эле го. Азыр мындай мына Ташиев дагы аябай киришип эле пара албагыла, мектепке акча чогултпагыла деген ошо карапайым элге жакшы эле эмелер болуп атат го деп ойлоп атабыз да. Билбейм, менин өзүм оюм ушундай.